Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Adam balasına Allah Taala ömür bergen, oşul ömürde bizim moynumuzda ibadatlar var. Oşul ibadatlardan soğuptorun kede zamanga jaraşa, kede orunlarga jaraşa köbөйтүп berет. Misal üçün үйүңүздө окуган намаздан мечитте окуган намаздын сообу 27 эсе көбүрөөк болот, дагы бир хадисте 25 эсе. Ошондой эле андан башка дагы ибадаттар, мисал үчүн намаздагы пайгамбарыбыздын мечитинде окусаңыз, анын сообу үйүңүздө окугандан же айылыңыздагы мечиттен көбүрөөк сооп болот. Харам мечитине барып туруп окусаңыз, Кабанын алдында, анда анын сообу дагы көбүрөөк болот. Орунга жараша ибадаттын сообу көп болот экен демек. Экинчи дагы ибадаттын сообу көбөйөт убакытка жараша. Мисал үчүн алдыбызда келатат Рамазан айында нафил кылынган ибадаттын сообуна фарздын сообун берет да. Ал эми фарз амалды аткарсаңыз 70 фарздын сообу берилет. Бул заманга жараша. Мисалы жөнөкөй убакытта 2 рекет намаз окусаң, ага берилген сооптон көрө тахажжуд убактысында окуган намазыңызга сооп көбүрөөк болот, себеби ошол убакыт кымбат. Эми бул убакытка, орунга жараша амалдардын сообу көбөйүп азайып аткандыгын бизге ушул тууралуу толук маалыматы бар Аллах тараптан аян берилген пайгамбар гана айта алат. Мына жерде отуруп алып туруп токуганга болбойт да. Мына күнү ибадат кылсаң мындай болот. Пайшамбы күнү кичине жыт чыгарсаң сообу көбөйөт деген сыяктуу өзүбүз токуп алсак алда болбой калат да. Демек биз түшүндүк, адам баласы ибадаттын сообун көбөйүп азайып аткандыгын пайгамбар аркылуу гана биле алат экен да. Азыр учурда бул маселеге токтолгондугубуз биз Ражап айында турабыз. Ай санагы боюнча Ражап айында турабыз. Ражап айы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ыйык айлар деп айткан 4 айдын бириси. Аллах Кур'анда айтат: Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Инна иддаташ-шухури индаллахи 12 шахран. Айлардын саны Алланын алдында 12 ай. Минха арбаатун хурум. Алардын 4-өсү ыйык айлар болот. Бул ыйык айларда эмне кылыш керек? Ушул эле аяттын уландысында Аллах Таала айтат: "Фала тазлиму фихинна анфусакум". Ушул ыйык айларда өзүңөргө зулум кылып албагыла дейт. Эмне үчүн? Бул ыйык айларда кылган ибадатыңызга Аллах Таала соопту көбөйтүп бергендей эле, күнөө кылсаң, анын күнөөсү да көбөйүп кетет да. Ошол айлардын бириси Ражап айы. Ошол Ражап айында турабыз. Пайгамбарыбыз бул улуу айда эмне кылган? Биринчи пайгамбарыбыз бул улуу Ражап айы кирип келгенде дуа кылган. Аллахумма барик лана фи Ражаба ва Шаабан ва баллигна Рамадан. О Аллахым, бизге мына Ражап айы, андан кийинки Шаабан айына береке бергин, анан эле кийин келе турган Рамазан айына бизди эсен аман жеткиргин деп дуа кылган. Демек, өтө аз мөөнөт калды Рамазан айына. Ошол үчүн улуу алымдар айтышкан, бул Ражап айы, анан кийинки бир ай, анан кийин Рамазан айын мисалын айтат. Ман лам язра фи Ражаба ва лам ясқи фи Шаабан фамаза яхсуду фи Рамазан. Кайсыл адам Ражап айында бир эгин экпесе, анан Шаабан айында аны сугарбаса, анда Рамазанда эмнени оруп алат ал адам дейт. Мунун мааниси улуу Рамазанга даярдык кыла турган учурда турабыз. Кээ бир адамдар ушул улуу Ражап айы келгенде бир мурда укпаган кызыктай эле риваяттарды айтып башташат да. Ражап айында дейт, хадисте келген 7 күн орозо кармасаң, тозоктун 7 эшиги жабылат. 3 күн орозо кармасаң мындай болот. Мына амалды кылсаң мындай болот деп толтура риваяттарды айтат. Анан пайгамбарыбыздан деп айтышат. Бул Ражап айы тууралуу бир өзгөчө ибадат, белгиленген күндөрдөгү орозо, белгиленген рекеттердеги намаздар тууралуу айтылган хадистердин бирөөсү дагы сахих эмес. Заиф хадистер. Бул балким кээ бир улуу алымдардын бири айтат. Мисалы үчүн Ибн Хажар Аскалани рахматуллахи алейхи айтат, мавзу токулма хадистер бар буякта. Ражап айында мындай амал кылсаң, ошого бул улуу айда бизден талап кылынган нерсе эмне? Белгилебей туруп, жакшы амалды көбөйтөбүз. Кур'ан окуганды, зикир ибадаттарыңызды, ошонун катарында орозолор. Мисалы адамдар
Бул сахih hadiste келген 1 жана 4 күн кармала турган орозо менен иши жок дагы. Ражаб айы кирип келгенде эле анан кийин бири-бирине каттарды жөнөтүп, Ражаб келиптир, бул айда bir күн орозо кармасаң өмүр бою кылган күнөөлөрүң кечирилип кетет деген хадистерди табып алышканда. Бирок бул хадистин негизи жок да. Эми эмне үчүн хадистердин пайгамбарыбыздан деп айтат, кебири чын, кебири жалган деген ой келет да. Эмнеге? Али радıyallahu anhu'nun bir rivayatı Usul-u Şaşi kitabında, fiqh kitabı, bu fiqh erejeleri yazılan kitap. Oşol kitapta aytat da, emnege hadisler kebiri zayıf bolat, kebiri sahih bolat, kebiri tokulma bolat. Bunun sebebi oşol hadisти пайгамбарыбыздан деп баяндап аткан кишиге жараша болот да. Кээде Али радıyallahu anhu айтат, пайгамбарыбыздын алдында жүрүп, сөзүн түшүнгөн адамдар хадисти риваят кылат дейт. Кээде пайгамбарыбызды бир зиярат кылганы келген тоолук адамдар келет дагы, хадисин, маанисин, максатын түшүнүп түшүнбөй эле жаттап алат дагы, айылына барып риваят кылган адамдар дагы болот эле дейт. Дагы бир түрдөгү адамдар эле munafiq адамдар эле дейт. Эки жүздүү адамдар өзүнү мусулман көрсөткөн, бирок ичинен мусулмандарга каршы адамдар хадис риваят кылат эле. Булар пайгамбарыбыздан уккан дагы, укпаган нерселерин дагы хадис деп мен пайгамбардан уктум деп айта берет эле. Уккан адам анын мунафик экенин билбестен пайгамбарга замандаш болгондугу үчүн аны хадис деп алып кое берет эле да. Анан ушунан улам пайгамбарыбыз айткан дагы бир хадисте, качан мен тараптан бирөө силерге хадис риваят кылса, анда Кур'анга бир салыштырып көргүлө дейт. Кур'анга каршы келбейби деп. Ошого бул жерден айта турган нерсебиз, улуу Ражаб айында турабыз, бул айда бир ибадатка чектелип алып, бир күнгө бардыгыбыз, мисалы Ражаптын 27 түнүндө элдер чогулуп алып, тамак аш уюштурушуп, ошол күнү урматтап, канча бир рекет намаздарды белгилеп алышат, бул дагы туура эмес. Шариятта белгиленген ишти кыласыз, белгилебесе белгилебей кылабыз да, анча. Күнүмдүк эле 1-4 күнү кармаган орозоңузду ушул айда да кармай бериңиз. Ар бир айда 3 күн орозо бар, ал орозону кармай бериңиз. Бул боло берет, бул уруксат. Бирок баягы сахih эмес, аныкталбаган, такталбаган риваяттарды бири-бирибизге айтпайбыз, бири-бирибизге жибербейбиз. Анан биротоло орозо тутпаш керек экен дегенде маани жок буякта албетте. Орозо тутабыз, бул белгилеп алуу эмес да. Аллага жакындоо иретинде нафил орозо кармасаңыз зыяны жок. Ошондуктан адам баласы бул динде өтө ашада чабып кетпейт, артта да калып кетпеш керек. Орто деңгээлде. Хадиске карайбыз, уламалардын сөзүнө карайбыз. Ошол уламалардын бардыгы биригип айтат, бул Ражаб айында өзгөчө бир ибадатка, өзгөчө бир амалдарга фазилеттери бар хадистердин бирөөсү дагы сахih эмес. Ошого эмне кылат экенбиз? Амал эле кыла беребиз, жакшы амалдар, бирок белгилебейбиз жана мындай риваяттарды таратпайбыз. Аллах Таала бардыгыбызга бул улуу айдын пайдаларына жетип, бул улуу айларда Рамазанга даярдык кылып, Рамазандын берекелеринен алуу насип кылган болсун. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.